Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө Бишкек шаарында турабыз, Кыргызстанда, Бишкектебиз. Мына биз азыр сыртта турган муногул машина болсо, Жибек менен Тимурга берилген машина, Кудайым буйрса. Азыр биз Жибек менен Тимурга келдик. Мына бул машинасы, бул 2 жаштын, биздин 2 бир тууганыбыздын. Бул болсо, ушу Жибек менен Тимурга берилген үй сатылып алынды, Кудайым буйрса. Мына ушул үйгө келип, мынакей. Ой, салам алейкум. Кандайсың бир тууганым, ден соолуктасың? Кудайга шүгүр. Карачы, сонун болуп калыптыр, Мынакей. Карачы. Керемет, керемет. Мына, урматтуу бир туугандар. Мына сүйүнүч менен мынакей. Мындайынан, Мына бул жер. Мына, о, кандайсың? Жакшысыңбы? Ай, алтыным карындашым десе. Карачы. Сонун, керемет да, керемет. Карачы. Кудайга кандай? Жакшыбы, ден соолуктар? Жакшы, биз жакшыбыз. Силерчи? Жакшы. Сонун, карачы. Анакей. Мына Кудай буйрса, мына урматтуу мекендештер, бир туугандар. Биз Жибектин үйү менен, Жибек, кана үй менен өзүң тааныштырчы, кана. Детский. Мына детский комната, мына карачы. О, биздин детский. Амантурдун бөлмөсү мынакей. Кийимдер салынат. Мына могу жерде мынакей, мындай үй, мына кече жакында эле кандай бир кыйынчылык менен турган бир тууганыбыздын сүйүнчү менен турабыз, Кудай буйрса. Бизден бактылуу. Анан бул жакты тааныштырчы? Спальный, да? Мынакей, Мынакей. Бияк спальный. Мынакей спальный, мына. Анакей, мынакей. Жарык. Ооба. Йоу. Ооба, сонун. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Мына бул жак болсо спальный. Бул жерди биз айтып коюш керек, түшүнүктүү болушун үчүн, урматтуу бир туугандар. Бул үйдө болсо, биздин ошол кайрымдуу бол коомдук фондуна байланышка чыгып, кимде эмне муктаждык бар, сонунда. Ай, менин үйүм мындан суу. Үй жип-жибир. Кухня, байка кухня. Мына бияк баланын комнатасы, эми буюрса, Азамат. Буюрса, берге занавеска тагабыз, баланы азыр кандай цвет кылабыз. Занавеска эле калды, Мына урматтуу бир туугандар, бизде мусулмандын эң бийик сапаты бир мусулмандын сүйүндүрүш, кубандырыш бийик сапат. Анан мынакей, Кудай буйрса, биз бул жерде сөз башында бир түшүнүктүү болушун үчүн айтып коюшубуз керек. Мына Жибек карындашыбыздын, Тимур экөөнүн тагдыры тууралуу элге маалымат берип, биз ушундай кыйынчылыкта кыргыз бир-бирин таштаган эмес, таштабашыбыз керек деген чакырыгыбызды мынакей. Райхан эжеге баары ушундай бир ийгиликтүү ишке себеп болчу сүйүнүчкө дегенбиз. Анан ошого кайдыгер карабаган бир тууганыбыз чыгып, өзүнүн эле үй бүлөсүнүн атынан ошол бир тууганыбызга көп дуа кылып коюңуздар, ушул комментарийлерде жазып, жакшы сөз менен бата тилек кылып коюңуздар ошо байкенин үй бүлөсүнө кол сунгандыгы үчүн. Бул үйдү Бишкек шаарынын коммуналдык жайгашкан. Мына жаңы вокзалдын эле жанында. Бул үйдү ошол $19,000 сатып алып берип, отопленияларын баарын киргизип, бүт сонуна жип жылуу, мына карачы, азыр жылуу. Айтпай, менин үйүм мындан эмес, жылуу эмес. Анан мына бул жак болсо, мына столу бар. Бул жак болсо, сонунчу мына. Ванный, караңыз. Керемет. Аристон баары коюшту. Аристон кече коюлду. Мына бул үй, мына бүгүнкү күндө өтө чоң сүйүнүч, бүт жазалып бар, даяр. Бар, эң сонун. Ичинде толук шарт камтылган. Бул биздин өтө сүйүнүчтүү турган. Бул деген ашканабыз, кухня. Мунулардын баарын, ошонун баарын орнотуп берген бир тууганыбыз, ошол байкебиздин, мынакей, Кудай буйрса, өтө сүйүнүп атабыз ошол байкебизге. Анан мына бул холодильникти дагы бир кайрымдуу мекендештерибиз алып келип берди. Ушул жердеги болуп аткан керектелчүнүн, үйгө керектелчүнүн баары алынып келинип отурат. Биз айтып коюшубуз керек, мына караңыздарчы.
Биз ушул үй бүлөнүн тагдыры менен таанышканда өтө аянычтуу, жүрөгүбүз эзилип, баласы балдар үйүндө, өздөрү карылар үйүндө мындай бир кайгынын немесинде бөлүшкөн бир туугандарыбыз менен бүгүн биз Кайрымдуу Бол коомдук фонд өзүбүз үчүн, акыретибиз үчүн ушул жакшылык кылып калайлы деген чакырыгыбызга кайтыгер карабай туруп кол сунган бир туугандарыбызга ыраазычылык билдиребиз. Кайгынын көз жашын кубанычтын көз жашына айландыруу аракеттерин мына ушундай иштер далилдеп Баарыбыз кулап атабыз. мына ушундай бир туугандар. Баланы билейин дедим эле эжеке, жакшы эле. Жакшы, кече чалган. Могу айлык Кача келесиңер? жок, биз айлык дегенде барып келебиз эжеке. Уктабаса анда эметиңер, Аха, хорошо, макул эжеке. Жибек жана анын жолдошу Тимур күн сайын бир нече жолу Токмоктогу балдар үйүнө ушинтип телефон чалып Амантурдун акыбалын сурап турушат. Балам экөөбүз ушундай чогуу болуп жүрүбүз, топ адамча мындай жашоо куруп дегендейчи. Ошон үчүн айналганбыз. Буттары жана бир ныптасы шал оорулуу Жибек Сагынбекова ысык-атадагы Серафимовка айылындагы майып жана кароосуз калган кары картаңдар үйүндө 10 жылдан бери жашап келет. Былтыр үй бүлө куруп, ушул жылдын башында көз жарган Жибек өз алдынча түтүн булатууну каалайт. Ушуга чейин кайрылган эмесмин, анткени ойлогомун да жалгыз калам го депчи, жалгыз эле болом го депчи, анан Кудайга Кудай ушундай буйрук берип койду. Мен өзүм ыр чыгарам, өзүм китеп жазам. Ошо бирок мен оюмча мындай, мен өзүм ошо үйгө кетип, өзүмчө эме эшиктин алдына бизнес баштап мындайчы, майда чүйдө сатып, ошентип өзүмө акча кылып ошондой кылайын дегем да. Азырынча Жибек 9 айлык уулу Амантурду өз карамагына алып келүү мүмкүнчүлүгү жок экенин айтат. Карылар үйүндө наристени асыроого, багууга, жуундурууга жана башка зарыл шарттардын жоктугу аны уулун Токмоктогу оорукчан бөөктөр үйүнө вактынча өткөрүп берүүгө аргасыз кылган. Бияка болбойт да, анткени биякта балага болбойт да, анткени бала жыт чалда кемпирдер анан ошо өзүңчө эле кеткен жакшы, өзүнчө. Ошон үчүн үй керек да мага, бияка болбойт да, анткени биякта экөөбүзгө эле болот жашагангач. Жибектин үй бүлө күткөнгө чейин мамлекеттен жардам сурайм деген ою болгон эмес. Турак жай зарылдыгы быйыл уулду болгондон кийин гана келип чыккан. Жер алып, там курганга жаш үй бүлөнүн тууган тушкандары өзүлөрү араң тиричилигин жүргүзгөндөр экен. Мен үйдөлөр да эме да. Өзүлөрү эме кылып жашашат. Колунда эме жок да, кичине шарт жок. Балдар да көп, небере чөбүрөлөр көп болот деп. Шал оорулуу Жибектин жолдошу Тимур Тентиев вактынча карылар үйүндө сантехник болуп иштеп, анын бөлмөсүндө чогуу жашап жатыптыр. Карылар үйүнүн жетекчиси Жибек жалгыздыктан кыйналбасын жана төрөттөн кийинки колдоо болсун деп күйөөсүнө чогуу турганга уруксат берген. Кандай болсо да бала ата-эне менен болгондо акыбалы жакшы болот. Кандай болсо да. Таңы таң, түнү түн көңүлүн Амантур элеген Жибек буга чейин жөлөк пул менен эле жашоосун жүргүзүп кетем деп ойлоп жүргөн. Бир ай мурда гана турак жай берип калабы деген үмүттө Жибек президенттик шайлоо өнөктүгү мезгилинде Сооронбай Жээнбековго кайрылып, ага арналган 4 сап ырын барака жазып бергенин көзүнө жаш алып айтып берип жатты. Амантур атасына окшош, кыялы өзүмө окшош. Сонун кези там колуман араң чарам, эметким келбейчи, кетиргим келбей. Ушу мага бере албай калганда андай кимге берет үйдүчү. Ошо. Учурда Жибек Сагынбекова 3,5 миң сом жөлөк пул, а Тимур Тентиев 5 миң сом айлык алат. Албетте тиричилик жүргүзүп кеткенге бул каражат аздык кылат. Алдыма сабак болду, кыйынчылык болду, артта калды, Кудайга шүгүр, менде макул киши жок. Бешке элдеп калдым, бешке чыкканда өзүм эмче келдим, менчи. Өзүм такылып окутум, ойгонумчу. Ойгондо Гидем чыгам, бияктагы өзүм келип отурдум, дагы чындачы. Былтыр үй жок болчу, азыр бир кыз үйүм бар. Азыр кандай эң сонун үйүнү болуп атпайбы, эң сонун. Жыт акыл деди, жыт калса дегенде. Жакшы, мындан менде бактылуу киши жок, чындачы. Мындай бактылуу отурмун. Азырча бактылуу. Ийгилик үстүндө ийгилик, сүйүнүч үстүнө сүйүнүч, Кудай буйруса, баары
Magazin açtık, uyaldık, tavuk baktık, bari Kuday'a Maşina. Maşina var. Bir togandar maşina var, maşina. Şunca, biliyor musun? Şunca benim baktığım iş yok. Baktım ben onları bana bir koydu, şimdi kuyup koydum aç. Kuday kutlu kılsın. Aябай сүйүнүп үй болуп Son. Айбай son. газ son жопчо болду Kuday'a şükür. Kuday'a şükür. туалеттен неметип эшикке чыкпай ата Son. ичинде бар son Үй барлық шарттар қамтылған. Bitti. Заман бап. Вообще, блин. Егер магазинге барып келейин десең машина бар. Егер милиция тозотор болсо право бар. Праводан бир мекендеси алып берген да, мына себепкерлик дүйнөдө. Мына ушундай бир мекенибизде мындай бир негативдүү, бир жүрөктү оортарлык бир маалыматтарды улам чыкканын көрөбүз, бирок биз ошондой кайгыны кубаныч менен жеңиштин аракетин жасап келебиз. Анан ошон үчүн урматтуу бир туугандар карагылачы, мына бир үй бүлөнүн кечегүнкү кайрылуусу кандай кайрылуу, анан бүгүнкү отуруу кандай өзгөрүү. Анан ошон үчүн кел мекендешим. Бир келген дүйнөдө конокпуз. Биз бирибизге бирибиз жылмайып тартууласак дагы, тартуулабасак дагы, бирибизге бирибиз жылуу сөз сүйлөсөк дагы, бул көз ирмен өмүрлөр өтүп жатат. Бирок биздин бул чакырыгыбыз келиңиз. Бир тууганыбызды бир тууганыбыздай сыйлайлы, кадырлайлы, ата энебиздин кадырына жетейли, баркына жетейли, сыйлашайлы, көңүлүбүздү бийикке баалайлы. Эгер ан нерсени жасабасак, балким биз эртең бул мүмкүнчүлүктү өткүзүп коюшубуз мүмкүн. Эгерде бул кадамдарды жасабаганда, ошол эле карылар үйүндө бул эки бир тууганым отурган болсо, бүгүнкү күнгө чейин, ошол эле балдар үйүндө бала чоңоюп аткан болсо, анда кандай болот эле? Ошон үчүн дагы деле баягындай тагдыр жашап өтүп, ошол эле жебек менен эмени Тимурдукундай тагдырга кабылып, ошондой эле аянычтуу тагдыр менен дүйнөдөн өтүп кеткен канчалаган бир туугандарыбыз бар. Ошон үчүн бизде баары жакшы, Кудай буйрса. Анан ошон үчүн келиңиздер, кайрымдуу болгон менен биргеликте сооп табуу сапарында өзүбүз үчүн, акыретибиз үчүн салым кошуп, пайда таап жашайлы. Кайрымдуу болуп фондко кошо эмесиндей салым кошкон ошо Жапар байке биринчиден, экинчиден ошол эки уйду алып берген балага рахмат, үчүнчүдөн жанагы бардык бизге да берген болеки артын алып берген эжеге рахмат, ошол хлын алып берген эжеге рахмат, спальни алып берген эжеге рахмат, ушунун баарына рахмат, ушунун баары бактылуу болсун, эч качан жамандык көрбөсүн, бешке чыксын, баардыгы бактылуу болуп, бул дүйнөдө ойногон оюна жетип, бешке чыгып баардыгы бактылуу болсун. Кайрымдуу болуп фондуна ушунча ыраазыбыз, ушунча аябай ушинтип бизди бактылуу кылып, ушинтип биякта эч ким чыгара албаган эме бизди чыгарып кеткен, ушунча мен ыраазымын да. Балдар үйүнөн, өзүбүздүн каарыларды үйдөн ушунчалык бизди бактылуу кылды. Рахмат, ушулар бактылуу болсун. Буюрса эме карындашым мындай, бир тууганым, бизди бактылуулукту жараткан берет. Биз себепкербиз. Карачы, канча жакшы адамдар бар, себепкер дүйнөдө себепкер болуп атабыз да, анан биз эчтеке кыла албайбыз. Кудайдын бергени буюрса себепкер болуп, анан ушул кубанычыңар кут болсун буюрса, алтыным десе. Анан ушул холодильникти берген, спальнини алып берген, уйду алып берген Кылыч бир тууганыбызга ушул үйдү $19.000 алып берди. Бүт кызыл китеби менен, бүт толугу менен мыйзамдуу түрдө оформить этип, колуна берип, ичине $2.000 отопление киргизип, бүт барсын өзүнүн үй бүлөсүнүн атынан берген ошол Жапар байкеге көп дуа кылып коюңуздар, намазда дуа кылып коюңуздар. Бирибизге бирибиз ушул жолдо дем болойлу, буюрса. Саткан балага да рахмат, ошо Үйдү негизи $22.000 деген. Анан ошол үй бүлөнү көрүп, баягы биздин видео роликтерди көрүп, ошодон жүрөгүндө бир жылуулук, бир сезим ойгонуп, анан $19.000 түшүп берди. Ал үй бүлөдөн дагы Алла ыраазы болсун, ошончолук жардамы ошол баага бербей койгон экен, келип сүйлөшсөк берди. Анан ошол менен мына бүгүнкү күндө Кайрымдуу бол коомдук фондунун дагы бир кубанычтуу эмеси менен бөлүшө, буюрса. Алтыным, Кудай кут кылсын. Эң сонун жердегилер. Мен сөзүм деле жок. Жибегим карылар үйүндө жүргөндө анда себепкерлер тагалып биз концерт койгондо ошо бийлеп жүрчү эле. Ошондо мага эсимде мен сага айткам, эсиңдеби? Буюрса сен эң бактылуу болосуң деп. Анан ошол күн келип атканда мен аябай кубанып атам. Карабайсыңбы, өзүнөн өзү баары чоң болуп атасың. Буюрса. Анан Азамат, энем, алтыным, сага рахмат. Сенин артыңан баары ушу болуп атат. Элдин батасы тийсең, Азаматыбыз аман болсун, биз бирге бололу, жерибизде тынчтык болсун, Буюрса. Жакында үй той болот, даяк келсеңер деп коймо.
үй тойду Кудай буйрса жакында белгилеп анан ушул жерде Арайхан эже баарыбыз биргеликте отуруп бул себепкерлик дүйнөдө жакшы ишке себеп болуп жашайлы Кудайым насип кылсын. Сүйүнүчүңөр кут болсун. Ошол кылган ар бир жакшылыктарыбыздан, ошол жакшы бир кадамдарыбызга жараткан зат көптөгөн сооптор жазган болсун. Ошол биздин бүгүнкү күндө ушул бир келген дүйнөдө сооптуу сапарда келиңиз бизге сапарлашып коңуз деген ар бир мекендештин ошол садакасы кабыл болсун, ар бирибиздин садакабызына ошол жакшы иштерибиздин баары жараткан алдына жакшы бир кабыл болсун. Ушул сооптуу сапарда биргебиз бүгүнкү күндө. Кудай кылса ошол ниетибиз, үмүтүбүз акыретте дагы бейиште да бирге болушту бизди насип кылсын жараткан. Ошон үчүн мына ушул ак өргөңөр куттуу болсун. Жебек Тимур, анан ушуга биз өтө кубанычтабыз мындай жакшы ишке себепкер болгондугубузга жана ушундай жакшылык кылууну бизге насип кылгандыгына жаратканга чек шүгүрлөр болсун. Ушул бүгүнкү күндө ушул кайрымдуу бол коомдук фонд деп негиздеп анан ушул чакырыктарыбызга кайдыгер карабаган ар бир мекендеш ушу бизге кол сунуп, ушу кол сунуңуздардын жыйынтыгы бүгүн караңыздарчы кандай гана сонун ийгиликтүү иштер менен, кубанычтар менен коштолуп келет. Ушул дайыма ушул ынтымагыбыз Кудайым бекем кылсын, курч кылсын, күн санап күчтүү болуп, биз көптөгөн ийгиликтүү иштер жасашты насип кылсын. Ар бирибизге амандык, жүрөгүбүзгө ыйман, тынчтык, өлкөбүз өнүп өскөн өлкөнүн катарында болуп, көптөгөн мекендештерибиз жылмаюу менен, сүйүнүү менен жашашты насип кылсын Кудайым. Амин.